Карагер сулоо. Экинчи бөлүм. Аңчылык. Кичинемден эле сабак болчу көп окуяларды көрүүмө туура келди. 2 жашка чыга элек кезимде өтө каргашалуу бир окуяга күбө болдум. Мен муну качандыр бир мезгилде унута алышым күмөндүү. Мына азырда көзүмдү жумсам эле эс тутумум кайрадан баарын калыбына келтирип коюп атат. Ал окуя эрте жазда болуп өттү. Түнкүсүн бир аз суук болду. Эртең менен жайытты жана карагайлуу токойду коюу туман каптады. Биз досторум менен жайыттын ылдый жагында оттоп жатканбыз. Капысынан узак аралыктан иттин үргөнү угулуп калды. Булар тайгандар, аңчылардын иттери, деп чоңтай кичинеп жиберди. Тезирээк чуркайлы, көрөйлү. Биз буттарыбыздагы бар күчүбүз менен бадалдуу тосмону карай чуркадык. Анын артында кең тала горизонтко чейин созулуп жатты. Менин апам жана кожоюндун дагы бир минген картаң аты бадалдуу тосмо тарапка басып келишти. Баарыбыз биргеликте талааны карап калдык. Иттердин үргөнү каттуулай баштады. Бирок апам менен картаң ат эмнегедир таң калышпады. Бул аңчылык, деп мага апам түшүндүрдү. Иттер азыр коёндун изине түшүшүптүр. Эгер ал биз жакты көздөй чуркап келсе, анда анын баарын өзүң көрөсүң. Ал аны айтып бүтө электе эле талааны көздөй бир үйүр иттер чуркап келишти. Аябагандай коркунучтуу ызы чуу жаралды. Иттердин үндөрүн алардын үргөнүнө окшотуу кыйын эле. Бул көбүрөөк ачуу кыйкырыкты эстетет. Иттердин артынан чабандестер минген аттар көрүндү. Айрым чабандестерде жашыл түстөгү кийим бар экен. Апам мага муну тектүү адамдар аңчылыкка чыкканда атайын ушундай кийинип алышат деп түшүндүрдү. Аттар талаада укмуштуудай чуркап баратышты. Кожоюндун минген картаң аты алардан көзүн албай карап турду. Көз арта бышкырып койду. Биз тайлар да бул жарыштан көзүбүздү ала албадык. Жада калса буттарым да чыдабай туйлап кетти. Кыялымда мен да кең талаада керемет чабандестер менен жарышып чуркап бараттым. Бирок чабандестер, аттар, иттер да узап кетишкен эле. Мен эми аларды алыскы талаадан араң эле ажыратып калдым. Эмнегедир алар ошол жерде токтоп калышты. Иттер изди жоготуп жиберишти. Эми коён качып кетүүгө үлгүрөт, деди кожоюндун минген картаң аты үмүттүү. Кайсы коён? Мен түшүнгөн жокмун. Мен аны аты менен тааныйт деп ойлойсуңбу? Деп картаң ат кемсинте жооп берди. Бул бир болсо карагайлуу токойдо жашаган коёндордун бири болсо керек. Адамдар кандай кызыктуу жандар-ай. Алар жөн гана бирөөнүн артынан түшкүсү келет. Иттер кайрадан жүрөктү титирете үрүп, тик жээкти бойлой аккан сууну көздөй чуркашты. Карачы. Апам кулагыма шашыла каттуу шыбырады. Азыр коён көрүнөт. Ак коён болгон күчү менен талааны көздөй чуркап жөнөдү. Мен аны жакшылап карагыча карагайлуу токойго кирип кетти. Иттер анын изи менен кууп жөнөштү. Мергендер иттин чынжырына кууп жетишти. Ошентип алар сууга жетип келишип, аттары менен тоскоол жакка салышты. Аттар оңой эле биз тарапка өтүп келишти. Аңчылар жайытка жакындап калды. Иттер коёнду түз эле бадалдуу тосмого кууп киришти. Байкуш кара бүлдүркөндүн бадалдарын аралап өтүүгө аракет кылды. Бирок алар жыш өскөндүктөн коён тыгылып калды. Ошондо ал жолго чыгуу үчүн артка бурулду, бирок жетише албады. Иттер үрүп, асылып калышты. Ал бактысыз кыйкырып алды да түбөлүккө унчукпай калды. Аңчылардын бири итти кубалап жиберип, коёнду жерден алды. Башка аңчылар карап турушту. Кебетелери аябай ыраазы болгондой эле. Мен мунун эмнеси кызыктуу экенин түшүнө албай турдум. Бир кичинекей коёндун артынан аттарды минип алып, анысы аз келгенсип бир үйүр ит менен кубалоонун эмнеси жагымдуу. Аңчылыктан көңүлүм аябай калды. Бурулуп талааны карадым. Мен эми гана агымдан баары ийгиликтүү өтүп кете албай турганын байкадым. Аябай сулуу 2 ат жарадар болуптур. Бири агын суудан чыгууга аракет кылып жатса, экинчиси чөптүн үстүндө тырышып онтоп жатат. Байкуш атчандардын бири ордунан турду. Аркысы болсо жерде оонуп аткан аттан бир аз ыракта кыймылсыз жатат. Бул адам мойнун сындырып алды, деп апам кайгылуу башын чайкады.
Жакшы болду, деп кыйкырды чоңтай. Эмнеси болсо да бул оңой эмес, кымбаттууларым, деп апам каршы чыкты. Мен эми карып калсам да жашоодо көп нерсени көрдүм. Бирок адамдар бул өнөрдөн кандай жакшылык табышаарын эч качан түшүнө албайт окшоймун. Аңчылык учурунда көбүнчө өздөрүн өздөрү майып кылып алышат. Жакшынакай аттары да өлүп калат. Андай болбосо да талаадагы шибер чөптөрдү аюусуз тебелешет. Мунун баары коёнду же түлкүнү кубалап жетип кармоо үчүн болуп атат. Мага бул да жакпайт. Аларды сөз кылууга батынбай турам. Эмнеси болсо да биз адам эмеспиз да. Балким бир нерсени түшүнбөй жаткандырбыз. Биз тайлар менен талааны караганча апамды угуп жаттык. Куугандан чарчаган аңчылар эмне болгонун эми байкашты. Биздин кожоюн биринчилерден болуп жардам берүүгө шашылды. Жаш мерген дагы эле жерде кыймылсыз жатат. Кожоюн аны көтөрүүгө аракет кылды. Мергендин башы менен колдору ар бери жакка эрксиз шалактап турду. Ал өлдү, деп кайгылуу кейиди апам. Мергендердин баары кабатырланышты. Капысынан аябай тынч болуп калды. Иттер да тынчып калды. Жаш мергенди кожоюндун үйүнө алып келишти. Кийинчерээк бул байкуш жаш жигиттин аты Жорж Гордон экенин билдим. Ал жергиликтүү байдын, сквайрдын жалгыз уулу болчу. Ата-энеси аны менен аябай сыймыктанышчу экен. Мергендер кайрадан аттарын минип ар тарапка чапкылап кетишти. Бири дарыгерге чапкыласа, башка экөө кайгылуу кабарды сквайрга жеткирүү үчүн, үчүнчүсү жарадар аттар үчүн мал доктурга кетти. Көп узабай биздин мал доктур Бонд мырза талаада жаткан жылкыны эңкейип карап, бутун кармап көрүп, кабагы салыңкы башын чайкады. Буту сыныптыр, мылтыкты алып келгиле, деп буйрук берди. Кызматчылардын бири кожоюндун үйүнө чуркап барып, мылтык алып келди. Атылган ок угулду. Ат кыйкырып, түбөлүккө көз чумду. Бул асыл тукум ат эле, эр жүрөк жана боорукер да болчу. Аны Роб Рой деп аташчу, деп ыйлап жиберди апам. Ал ошол боюнча каргашалуу окуя болуп өткөн жайыттын ошол тарабына басып да барган жок. Бир нече күндөн кийин биз чиркөөнүн коңгуроосунун муңдуу үнүн уктук. Андан соң кара кездеме менен жабылган жүк ташыган араба көрүндү. Ага кара аттар чегерилген. Анын артынан да башка арабалар бара жатты. Алар да кара түстүү эле. Апам мага Джош Гордонду жайга коюу үчүн бара жатышат деп түшүндүрдү. Бир аз убакыттан соң коңгуроолор токтоп калды. Арабадагы адамдар кайтып келишти. Бир гана жаш Гордон айылдагы көрүстөндө калып калды. Эми ал эч качан аңчылыкка бара албайт. Роб Ройду да көмүп салышса керек. Бирок мен анын кай жерде көмүлгөнүн билбейм. Мына бир коёндун айынан ушундай болду.